кызык нерсе. Карагылачы, заброшенный дейт, ташталган үй. Мындай үйдө жин шайтандар жашап алат, жатканга жашаганга болбойт деп айтылат. Менин айтарым ногу чоң жаңгакты карагылачы. Кенендиги чоңдугу чиркин. Жана мындагы мөмөлөр кандай сөнүн мөмө алганын мен дагы. Ой, ким жатат бул? Ой, тур эди. Не жатасың берде? Мен айтарым, мындай жаңгактын түйүнө көпкө жатпаш керек. Фитонцин деген зат бөлүп чыгарат. Ал мындай айтканда живой стерилизация. Берде насекомый наркомеркилерди тазалап, абаны тазалап туручу зат. Жана мелатонин деген гормонду бөлүп чыгарат деп айтылат. Бул гормонду билесиңер, адамдын уйкусуна жакшы. 1-2-3 саат жакшы магдырап сону эсе алат. Бирок ошонун мелатониндин передозировкасы да зыян деп айтылат. Ошон үчүн көбүрөөк жатып калган адамдын башы каңгырап, чарчаган болуп, жакшы уктабай, алсыз болгондо ошодон, андыктан ошон үчүн айтылат, жаңгак түйүнө көп жатууга болбойт деп. Мен айтарым, мөмөнүн дарылыгы жөнүндө кайра да өзүнчө сүйлөшөбүз. Биз менен болгула. Ассаламу алейкум.